Саламатсыздарбы? Сабагыбыз тест түзүү боюнча болмокчу. Excel программасында дагы тесттерди түзүп иштетсек болот. Excel программасында түзүлгөн тесттерди иштегенде окуучуларга жооп берген жоопторуна жараша автоматтык түрдө упайлар коюлуп турат. Excel программасында тест түзүү үчүн Excel'ди ишке киргизебиз. Андан кийин биринчи сапка аталышын жазып коелу. Бул жерден сап ячейкаларды белгилегенден кийин бардык ячейкаларды бириктирүү үчүн бул жерден объединить ячейки дегенди басабыз. Андан кийин по центру дегенди бассак, бул жакка положенный кылып коелу. Шрифттин өлчөмүн дагы бир аз чоңойтуп коелу. Андан кийин бул жерге тест деп жазып коелу. Үчүнчү саптагы ячейкаларды дагы бириктирели. Бул жерден белгилегенден кийин объединить ячейки, андан кийин по центру, положенный, шрифтти бир аз чоңойтуп койсок болот. Бул жерге тест тапшыруунун эрежелери деп жазып коелу. Тест тапшыруунун эрежелери деп жазып коелу. Бул жерге жооп деген ячейкага башкача айтканда уячага ячейкага туура варианттын номерин жазыңыз деп коелу. Андан кийин бул жерден эгерде текст батпай атса, бул жерден переносить по словам дегенди тандап коебуз. Андан кийин сапты бир аз чоңойтуп койсок, мына ушундай болуп жазылат. Бул саптын түсүн өзгөртүп койсок да болот. Бул жерден заливканы басып, керектүү түстү тандап, бул жерден түсүн өзгөртүп коелу. Андан кийин бул жака суроолорду жаза баштайбыз. Бул жерге биринчи суроо деп жазалы. Андан кийин бул жака суроону жазалы. Мисалы, эсептегилер деп жазалы да. Бул жерге 9 кемитүү каша минус 6 деп коелу. Барабар. Андан кийин бул жака жооптор жазышыбыз керек. Бул жерден суроо жазылган уячаны бир аз чоңойтуп койсок болот. Андан кийин бул жака жоопторду жазабыз. Биринчи вариант. Бул жерге варианттарды номер менен койгонубуз жакшы. Анткени тамгалар менен белгилей турган болсок, формула койгонубузда тамгаларды окубай калат. Ошондуктан варианттарды 1, 2, 3, 4 5 чейин болсо 1, 2, 3, 4, 5 деп белгилешибиз керек. Биринчи вариант туура жооп 15 дейли. Экинчи вариант туура жооп минус 15. Үчүнчү вариант туура жооп 3 дейли. Төртүнчү вариант туура жооп минус 3 деп жазалы. Андан кийин бул жака жооп деп жазып коелу. Жооп. Бул жерге окуучу жоопту өзү жазыш керек. Эми бул жерден шрифттерди өзгөртүп койсок болот. Положенный кылып коелу. Андан кийин бул жерден суроо деген ячейканын түсүн башкачараак кылып коелу. Бул жерден суроону сары кылып коелу. Андан кийин суроонун өзүн башка түстө жазып коелу. Бул жерден ушундай түстү тандап коелу. Жооп деген жерди дагы башкача түс берип коелу, көк түс берели. Андан кийин бул жерге жооп жаза турган ячейканы жашыл түс менен белгилеп коелу. Бул жердеги шрифттерди положенный кылып коелу. Бул жерге жашыл болуп турган уячага окуучулар жоопту өздөрү жазышат. Андан кийин экинчи суроону жазабыз. Бул суроону копировать этебиз дагы, бул жака эле вставить этип коебуз дагы. Суроону өзгөртүп коелу. Мисалы, экинчи суроону мындай дейли. Кыргызстанда же болбосо Бишкек шаарында
канча район бар деп коелу. Мына бул жерде мамычаны бир аз чоңойтуп койсок да болот. Мамычаны бир аз чоңойтуп койсок болот. Эгерде жазган текстибиз батпай атса, анда бул уячаны белгилеп туруп, бул жактан переносить по словам деген, переносить текст деген баскычты басып койсок, ушундай болуп батпаган сөздөр саттын астына переносить этилип калат. Андан кийин бул жакка варианттар жазабыз. Биринчи вариант бул жерде мисалы 1, экинчи вариант 2, үчүнчү вариант 3, төртүнчү вариант 4 деп коелу. Бул суроонун жообуну окуучулар төмөн жака жазат. Бул жерде жооп дегенди көчүрүп алып барып койсок да болот. Бул жерге алып барып коебуз. Мына окуучу жашыл болгон жерге жоопту өздөрү жазышат. Андан кийинки суроону жазалы. Бул жерден копировать этип коюп алсак болот. Коюп алып туруп, бул жерде экинчи суроо деп өзгөртүп коелу. Экинчи суроо, бул жерде үчүнчү суроо деп өзгөртүп коелу. Эми үчүнчү суроону жазабыз. Бул жерге экинчи баскычтагы амалдарды атагыла деп коелу. Андан кийин бул жака варианттар жазалы. Биринчи вариант кошуу жана кемитүү. Экинчи вариантка кошуу жана көбөйтүү. Үчүнчү вариантка көбөйтүү жана бөлүү деп коелу. Төртүнчү вариантка кемитүү жана бөлүү деп коелу. Андан кийин бул жерден жооп дегенди көчүрүп алып барып коелу бул жака. Көчүрүп алып келип койдук. Эми бул жерде биринчи листке суроолор жазылды. Бул листтин аталышын өзгөртүп койсок болот. Лист 1 дегенге мышталып барып оң жагын басабыз дагы. Переименовать дегенди тандап, бул жерден листтин аталышын өзгөртүп коебуз. Суроолор деп коелу. Суроолор. Андан кийин бул жака жаңы лист ачалы. Жаңы лист ачуу үчүн бул жерден плюс белгин бассак, мына лист 2 деп жаңы лист ачылат. Суроолор деген листтин түсүн дагы өзгөртүп койсок болот. Ал үчүн мышталып барып оң жагын басып, цвет яблочко дегенди тандап туруп, бул жактан түсүн өзгөртүп коебуз. Андан кийин лист 2ге мындай деп жазабыз. Биринчи суроого берилген упай деп коелу. Бул жерде текст батпай калса, бул жерден ячейканы белгилеп туруп, бул жактан перенести текст деген баскычты басып койсок, ушундай болуп батпаган текст перенести этилип калат. Эми бул жака биринчи суроого упай автоматтык түрдө коюла тургандай кылып формула коюшубуз керек. Бул жакта мисалы суроолордон окуучу бул жерде эгерде 15 деп биринчи варианттын номерин жазса, бул жака туура вариант 1 деп жазса, бул жерде автоматтык түрдө упай коюлуш керек. Ал үчүн бул жердеги ячейканы белгилейбиз дагы. Бул жактан формула вкладкасын тандайбыз. Андан кийин бул жерден ставить функции баскычын басабыз. Ставить функции баскычын басканда бул жактан ставка функции деген терезе ачылат. Бул жерден ставка функции терезесинен если деген функцияны тандайбыз. Если функциясын тандап, окей деген баскычты басканыбызда аргументы функции деген терезе ачылат. Бул жерде биринчи сапка логический выраженияны коюшубуз керек. Логический выраженияны коюу үчүн бул жактан суроолор листин тандайбыз дагы. Бул жерге окуучу жаза турган, окуучу жоопту жаза турган ячейканы тандайбыз. Мына ячейка коюлду. Андан кийин бул жерге барабар дейбиз дагы.
Бул биринчи суроонун туура варианты, биринчи вариант. Ошондуктан бул жерге варианттын катар номерин коебуз. 1 деп коебуз. Же болбосо бул жакка жоопту 15 минус 15 деп жазсак да боло берет. Бул жакка 15 деп жазып койсок да болот. Эгер окуучу бул жерге варианттын катар номерин эле койгону жакшы да. Кээ бир суроолордун жооптору аябай узун болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ал жоопту толук жазышка туура келип калат. Бул жакка варианттын туура деп эсептеген варианттын туура варианттын гана катар номерин коебуз. Андан кийин значение если истина деген жерге 1 деп коебуз. Эгерде туура болсо 1 упай, эгерде жалган болсо, туура эмес болсо 0 упай деп. Мына бул жакка 0 деп автоматтык түрдө упай берилди. Бул жерден положительный кылып өзгөртүп коелу. Андан кийин экинчи суроону жазабыз. Экинчи суроого берилген упайды жазабыз. Бул жерге коебуз дагы. Экинчи суроого берилген упай деп өзгөртүп коелу. Бул жерге кайра формула коебуз. Бул формуланы көчүрүп алып барып койбойбуз. Анткени ар бир суроонун туура варианттары ар кандай болушу мүмкүн. Ошондуктан ар бирине өзүнчө формула коебуз. Бул жерден кайра формула тандайбыз. Ставить функцию баскычын басабыз. Бул жерден если функциясын тандайбыз. Андан кийин окей баскычын басабыз дагы. Бул жака логикалык туюнтманы коюу үчүн кайра суроолор листине кайтып барабыз дагы. Бул жерден экинчи суроого жооп жаза турган ячейканы тандайбыз. Андан кийин барабар коебуз дагы. Бул жерде экинчи суроонун туура жообу төртүнчү вариант. Демек бул жака туура варианттын номерин коебуз. Андан кийин бул жака истина деген жерге 1 дейбиз, ложь деген жерге 0 дейбиз дагы. Окей деген баскычты басабыз. Андан кийин үчүнчү суроонун упайын эсептөө үчүн бул жака үчүнчү суроого дагы формула коебуз. Үчүнчү суроого берилген упай деп өзгөртүп коелу. Бул жерге формула коюу үчүн кайра формула вставить функцию. Бул жактан если функциясын тандап, окей баскычын басабыз дагы. Бул жерге туюнтманы алып келип коюу үчүн суроолор листине кайтып барабыз дагы. Бул жерден окуучу жоопту жаза турган ячейканы белгилейбиз. Андан кийин барабар дейбиз дагы. Туура варианттын номерин коебуз. Бул жерде үчүнчү суроонун туура варианты үчүнчү вариант. Демек бул жака 3 деп жазабыз. Варианттын номерин коебуз. Андан кийин бул жерге 1 дейбиз, истина деген жерге, ложь деген жерге 0 дейбиз дагы. Окей деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жердеги түстөрдү өзгөртүп койсок болот. Мисалы бул жердеги түстөрдү ушундай түс берип коеюн. Андан кийин упайларга жашыл түс берип коеюн. Мындай жашыл түс бердик. Бул жерден жалпы белгилеп туруп положительный тандап койсок да болот. Андан кийин бул жака бардык суроолордун упайларга формула коюп чыккандан кийин эң акырына жалпы жыйынтык деп койсок да болот. Мына жалпы жыйынтык деп койдук. Бул жерге эми жалпы жыйынтык чыгыш керек. Ушул ячейкага жалпы жыйынтык чыгуу үчүн бул жактан главная менюсунан вкладкасынан автосумманы тандасак болот, же болбосо формула вкладкасын тандап туруп бул жерден дагы автосумманы тандасак болот. Автосумманы тандаганыбызда диапазон автоматтык түрдө белгиленет. Демек ушул бардык диапазонду жалпы жыйынтыкка чейинки диапазонду белгилеп алабыз дагы. Enter баскычын басабыз. Азыр бул жерде формула сумма V1ден V5ке чейин деп турат. Демек V1 ячейкасынан V5 ячейкасына чейинки сандардын бардыгын кошот. Бул жерден Enter баскычын басабыз. Андан кийин бул жерде дагы жашыл кылып өзгөртүп коелу жыйынтыкты. Башкачараак жашыл кылып койсок да болот. Ушундай жашыл кылып коеюн. Андан кийин бул жерде list 2'nin аталышын дагы өзгөртүп коелу. Ал үчүн мышты list 2 дегенге алып келип, мыштын оң жагын басабыз дагы. Переименовать менюсун тандайбыз. Бул жерге упайлар деп коелу. Упайлар деп өзгөртүп коелу. Андан кийин түсүн дагы өзгөртүп койсок болот. Цвет ярлычка бул жерден жашыл түстү тандап коелу.
Эми иштешин текшерип көрөбүз. Бул жерден таблицанын границаларынан сызып койсок болот. Ал үчүн ячейкаларды белгилейбиз дагы. Главная вкладкасында бул жерде границы деген баскыч бар. Ушул жерди басып, все границы деген тандасак, мына таблица сызылат. Эми иштешин текшерип көрөбүз. Бул жерден мисалы биринчи суроого окуучу жооп бергенде мына кайсы вариант туура, ошол варианттын номерин жазат. Мисалы биринчи вариант туура десе 1 деп жазып туруп, кийинки суроого өткөндө мына автоматтык түрдө буга берилген упай коюлуп калат. Карасак бул жерде мына туура жооп берди 1 упай. Эгерде бул жерден өзгөртүп көрөлү. Туура вариантты 2 деп көрсүн. 2 деп көрсө, бул жакта уже 0 болуп калды мына. Көрдүңүзбү? Автоматтык түрдө упай коюлуп калат. Бул жерде мисалы 1 деп белгиледи. Андан кийин Бишкек шаарында канча район бар? 4 район бар. 4-нчү вариант туура, демек бул жерге 4 деп жазат. Андан кийин 3-нчү суроонун туура варианты мисалы 3-нчү вариант туура десе 3 деп жазса, жазып туруп Enter'ди басып койсо, бул жакта упайлар автоматтык түрдө эсептелип чыгып калат. Демек 3 суроого тең туура жооп берди. Топтогон упайы 3 балл. Бул жерден мисалы туура эмес жооп берип көрөлү. 3-нчү суроого туура вариант 1-нчи деп көрөлү. Мына 1 десе, бул жакта 1-нчи, 2-нчи суроого туура жооп берди, 3-нчү суроо туура эмес, 0 упай. Жалпы жыйынтыгы 2 упай болду. Андан кийин ушундай кылып тестти түзгөндөн кийин бул жерде жоопторду өчүрүп коелу. Бул тестти сактап туруп окуучуларга ар бирине компьютерге өткөрүп берип иштетсек болот. Excel'де дагы ушундай кылып тесттерди түзүп окуучулар менен иштесеңиздер болот.